Ар бир адам эмгекке жана өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, өзүн көрсөтүүгө укуктуу. Инклюзивдүү мамлекеттик башкаруу ар бир кызматкер өз кесиптик дараметин толук көрсөтө ала турган шарттарды түзүүдөн башталат. Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенциясы маанилүү принципти жөндү ыңгайлаштыруу тууралуу айтат. Бул жумуш орундарына болсо иш тартибиндеги, эмгек шарттарындагы же жабдуулардагы жөнөкөй, бирок зарыл өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Мындай өзгөртүү кызматкерге өз ишин башкалар менен бирдей даражада аткарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ассистивдик технологиялар жаңы санариптик горизонтторду ачууда. Көрүүсү жагынан майыптыгы бар адистер үчүн экрандагы текстти үн чыгарып окуу программасы, экрандык лупалар жана брайлдын компьютердик дисплейлери бар. Ал эми угуусу жагынан майыптыгы бар адистер үчүн сүйлөшүүлөрдү текстке айландыруучу системдер, визуалдык кулактандыруу жана виртуалдык кеңешмелер учурундагы субтитрлар. Туруу, басуу жагынан майыптыгы бар кызматкерлер үчүн талапка жана абалга жараша ылайыкташтыруу төмөнкүдөй шарттардан турат. Имаратка адам өзү тоскоолдуксуз кирүүсүн камсыз кылуу зарыл. Бир аз эс алып алууга мүмкүнчүлүк болушу керек. Жумуш ордун ыңгайлаштыруу, бийиктетип же жапызыраак кылып шартка жараша жылдырып алуучу үстөлдөрдү коюу керек. Жогоруда саналган иш-чаралар кызматкерге өз милдеттерин натыйжалуу аткарууга өбөлгө болот. Талапка жана абалга жараша ылайыкташтырууда дайым эле татаал технологиялар талап кылынбайт. Нейро айырмачылыктары когнитивдик же психосоциалдык майыптыгы бар кызматкерлер үчүн ийкемдүү иш графиги, сенсордук эс алуу бөлмөсүн колдонуу мүмкүнчүлүгү, ызы чууну басуучу кулакчандар жана татаал колдонуулордун ордуна ирети менен кезектештирип берилген кыска визуалдык нускамалар аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгү, ошондой эле ыңгайлуу стрессти аз чөйрөнү түзүү негизги ролду ойнойт. Мамлекеттик органдар баарына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен натыйжалуу, адилеттүү жана чыныгы инклюзив башкаруунун үлгүсү болуп калат. Инклюзия баарыбызга ийгилик алып келет.